Саламатсыздарбы көрөрмандар, эфирде кайрадан сиздер менен түз эфирде трибуна программасы, анын алып баруучусу мен Нуржамал Баргыбаева болом. Ушул айдын башында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кышында өлкөдө электр энергиясы таңкыс болорун эскертти. Ал мунун себеби катары суунун жылдагыдан аз болору менен түшүндүргөн. Мындайда биз кыштан кантип чыгабыз? Ошол эле учурда кыш мезгили суук жакындап калып, элдердин көмүр камылгасы башталды. Быйыл көмүрдүн баасы кандай болот? Деги эле кыштан эл кантип чыгат? Мына ушул маселе боюнча биз бүгүнкү программада сөз козгойбуз. Ал үчүн атайын конокторду чакырганбыз. Анда эмесе сиздер менен тааныштыра кетсем. Ош электр тармактар ишканасынын башкы инженеринин орун басары Арип Топчубаев мырза келген. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Ошондой эле Ош облустук өкүлчүлүгүнүн экономика жана региондук комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Артурбек Кадыров мырза конокто. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Урматтуу көрөрмандар, дагы бир рет эскерте кетели, биз сиздер менен түз эфирде болобуз. Андыктан сиздердин электр энергия же көмүр боюнча сурооңуздар же сунушуңуздар болсо, анда биздин WhatsApp номерге жолдоп жооп алып алсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер экранда жазылып турат жана эскерте кетели, биз эч кандай чалуу, аудио чалууларды кабыл ала албайбыз жана жооп бере албайбыз. Ошондуктан бир гана сиздин эгерде суроо сунушуңуз болсо, жазып гана калтырсаңыз, биз бүгүнкү келген адистерден жооп алып берүүгө даярбыз дейт. Анда эмесе биз бүгүнкү программаны баштай берели. Негизи ошол токтогул суу сактагычында суунун көлөмү ошол былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 миллиард куб метрге аз топтолгону айтылып жатат. Бул өз кезегинде электр кубатын өндүрүү баягы планга жетпей калышы мүмкүн дегенди билдирет. Негизи ошол эле учурда эл мындай болсо кыштан кантип чыгабыз деген түрдүү күмөн ойлору бар. Деги эле ошол Ош электр тармактар ишканасы Ош облусунун электр энергиясы менен камсыздоо кандай даярдыктарды көрүп жатат? Ариф мырза, сизден баштайлы. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жогоруда айтылгандай эле быйылкы жыл биздин суу сактагычта суунун көлөмү 11 миллиард бүгүнкү күнгө 11 миллиард 708 миллион метр куб түзүп отурат. Бүгүнкү күнгө карата, былтыркыга салыштырмалуу былтыр бул күнү 28 сентябрь 13 миллиард 600 миллион метр куб болчу да. Бул деңгээл 2 миллиард сууга азыраак болуп атат. Синоптиктердин айтуу боюнча быйыл 13-14 миллионго суу келиш керек болчу, бирок андай болгон жок. Тилекке каршы. Ал эми керектөө боюнча биздин жалпы Кыргызстандын электр энергиясынын керектөөсү бул 17 миллиард, ондан 17,2 миллиард киловатт саат түзөт. Бул сууга албетте жетпейт ага. Ошон үчүн азыр договор келишимдер жүрүп бүттү. Жакын кошуна өлкөлөр менен Россия, Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстан менен импорт 3 миллиард 3,2 миллиард киловатт саат электр энергияны импорттоого келишимдер түзүлүп бүттү. Ошон үчүн кышкы мезгилде биз электр энергияны башка мамлекеттерден алганга туура келет, жетишпеген электр энергияны. Бул боюнча иш-чаралар аткарылып бүттү. Бүгүнкү күндө 8 айдын жыйынтыгын чыгардык. Ош электр тармактар ишканасы 8 айдын ичинде капиталдык, утурумдук өңдөө жумуштары 100% аткарылып бүттү. Эми дагы бул октябрдын 20-сына чейинки пландаштырылган жумуштарыбыз алдыда турат. Аларды 15-20 октябрда бүтүрүп, күз-кыш айларына рапортту беребиз. Демек, октябрдын 20-сында толук пландуу ремонт иштери, даярдык иштери бүткөрүлөт. Демек, ошондо биз бая пландуу өчүрлөр ошол октябрдын 20-сы аяктайт деп түшүнсөк болот, Туура, 20-октябрга чейин өзүбүздүн график негизинде, келишим түзүлгөн график негизинде жумуштарды алып барабыз да. 20-сынан кийин уже токтотобуз жумуштарды. Анан негизи ошол бул маселени тактап алалы дегенибиз, анткени бүгүн ошол энергетика министрлиги дагы атайын жогорку кеңеште депутаттарга маалымат бергенде айтты да, негизи ошол Кыргызстан боюнча өчүрүүлөрдүн санын, анын ичинде эң көбү ошол Ош электр тармактар ишканасында өчүрүүлөр болгонун маалымдады эле. Бул жерде өчүрүүлөрдүн эки түрү бар да. Графиктин негизинде өчүрүүлөр, андан кийин авариялык кырдаалда. Авариялык кырдаалдар. Бул график боюнча өчүрүүлөр
бул 1 жыл мурда түзүлөт да макулдашылат. Ар бир райондордо кимдер менен айыл өкмөттөр менен макулдашылган түрдө график негизинде бул жүрүп аткан иштер. Ал эми анын арасында өзүңүздөр билгендей авариялык өчүрүүлөр да болуп атат. Бул ар түрдүү себептер менен болот. Погодадан болот, же болбосо дагы башка түрдүү авариялардан, ушундай аварияларда чыгып атат мындайча. Түшүнүктүү. Негизи ошол октябрдын 20-сына чейин бүт пландарды аткарып, баягы кышка толук даярбыз деп кирип барганы учурда аймактардагы кызматкерлердин саны жетиштүү, мындай план менен эле бара жатасыздар буюрса. План негизинде негизинен айтып кетсем, Ош электр тармактары ишканасында жогорку чыгаруудагы 28 көмөкчү ордон бар. Ошондой эле 35 киловаттан төмөнкүсү 53 көмөкчү ордон. Бул көмөкчү ордондордо жогоруда айткандай 8 айлык толук жумуштар капиталдык отурундук ремонттордон бүттү, аткарылып. Ошондой эле Ош электр тармактарынын ишканасында 9 райондук электр тармактары бар. Бул өзүбүздүн Ош областындагы 7 район: Чоңолай, Алай, Каракулжа, Ош, Нокат, Өзгөн, Кара Суу, Араван райондорунда бирден райондук электр тармактар тейлейт. Ошондой эле Ош шаарында 2 райондук электр тармактары болуп калды. Азыр Ош рети жана Сулайман рети болуп. Бул райондук электр тармактарда дагы булар низковольтный деп коебуз, 0,4-10 киловольттук ава чогулууларын тейлейт. Бул райондук электр тармактарда дагы бүгүнкү күндө толук кандуу 8 айдын жыйынтыгы менен жумуштар отурундук жана капиталдык ремонттор толук кандуу бүтүрүлдү. Негизи ошол өлкө башчы ошол баягы электр энергиясы боюнча жаңы тарифти жарыяларда себептерин түшүндүрүп, чын эле Кыргызстан энергетикалык каачылыкта турат, баягы гэстер зарыл, бизге суунун көлөмү аз болуп жатат деп. Ошол эле учурда айтылганда бизде ошол негизинен баягы энергетика боюнча техникалар, жабдуулар эскирген, ошол эле чубалгылар кайрадан мындай жаңыртууга, оңдоого муктаж экен. Негизи мындай Ош облусунда бизде кандай техникалык жабдуулар, электр энергиясы боюнча чубалгылар, ооба бир жагынан бүтөйсүздөр, мисалы ремонт иштери жүрөт, бирок эртең эле кайра авариялык кырдаал келип чыгып калышы мүмкүн деп. Анын ортосунда эле элдердин кайра нааразычылыгы, эмне үчүн өчүрдүңүздөр, эскертүү болгон жок деген сыяктуу көрүнүштөр көп эле орун алып келет да. Негизи ошол биздин энергетика боюнча, негизи Ош облусу боюнча алып караганда абалыбыз кандай бүгүнкү күндө? Өзү Кыргызстан боюнча, жалпы эле Кыргызстан боюнча энергетиканын абалы бүгүнкү күндө 70%га чейинки электр жабдуулары эскириге жетип, өзүнүн срок годностьунан алмашууга зарыл болуп. Алмашууга зарыл 70%дан жогорку электр жабдуулары да. Эми өзүңүз айткандай, бул тариф маселеси көп ролду ойнойт. Себеби тарифтен ушул акча келип түшүп, ошол тетиктерди алмаштыруу үчүн чоң каражаттар сарпталат. Өзүңүздөр жакшы билгендей, бул электр жабдууларынын көп бөлүгү биздин Кыргызстандан чыкпайт. Бул чет мамлекеттерден алып келинет. Акыркы эле ал Узловая көмөкчү ордонунда койгон, Кара Сууда койгон, Ош алты койгон көмөкчү ордондо трансформаторлор, жогорку чыңалуудагы, жогорку кубаттуулуктагы трансформаторлор, булар Кытайдан, Россия мамлекетинен келип атат. Ошол реконструкция иштери жүрүп атат, бирок өзүң айткандай, жабдуулардын көпчүлүгү жарымдан көп, деги эле уже 70%га жакын алмаштырууга зарыл болуп отурат да. Бирден бир себептер ушул жактан да келип чыгат. Себеби 2 срок, 3 срокту өзүнүн кызматын өтөгөн электр жабдуулар иштеп атат бүгүнкү күндө. Ремонт кылып иштетип атабыз. Аракет болуп жатат, эмне эскиликке карабай. Анан акыркы ошол баягы өчүрүү, планды өчүрүүлөр боюнча графикти карасак, айрыкча Ош шаары менен Кара Сууда негизинен болуп атат, Кара Суу районунда. Кара Суу районунда иш көбүрөөк жүрүп атабы же кандай? Мисалы биз көбүн эсе мындай салыштырып караганда башка райондорду көп кезиктирбедик, бирок Кара Суу району менен Ош шаарында мындай жумуш активдүүрөөк жүрүп жаткандай. Же чын эле Ош шаары менен Кара Суу районунда абалды толук жакшыртыш керек беле башка райондорго караганда?
бул кырдаалында пландуу өчүрлөр боюнча. пландуу өчүрлөр. Эмне үчүн мисалы кара суудан эсеп этүүчү өрөт дегенде элдин баягы жөнөкөй суроолору бар го. Ошого мындай сиз толук түшүндүрүп өзүңүздөрдүн баягы жумушуңуздарды толук айтып берип койсоңуздар дегенибиз да. Бардык райондордо бирдей эле график түзүлөт. Бардык райондордо бирдей эле өчүрүлөт. Өзүнүн электр жабдуусуна жараша. Бирок быйылкы жылы пландан сырткары да жумуштар көп жүрүп атат. Бул реконструкция, кайрадан куруу же болбосо жаңылоо иштери биздин Ош шаарында көп жүрүп атат. Жаңы СИП, самоизолированный проводдор келип атат. Бул Европейский банк, инвестиционный банк, ЕБРР, то есть Европейский банк развития. Быйылкы жылга бизге 255 километр СИП проводун алып келген. Ошол проводду Ош шаарында же болбосо Сулайман тоо иретинде жүргүзүп атабыз. Бул Ош шаарынын ак буранын оң жээгинде. Ошон үчүн өчүрүүлөр, заявкалар көп болуп атат. Бул проводдорду алмаштырбасак эскилиги жеткен проводдорду. Дагы авариялык өчүрүүлөр көп болот. Андан сырткары ошол эле счетчиктер СИП проводко кошулуп 35 миңге жакын акылдуу счетчиктер келген, эсептегичтер. Ошолорду коюп атабыз. Ар бир айылдарга, ар бир трансформаторлорго коюп атабыз. Булар дагы бирден бир себеп болуп атат. Убактылуу өчүрүүгө себеп. Графиктин негизинде графиктен сырткары дагы өчүрүүгө туура келип атат. Дагы кошумча өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыр Арistин программасынын же болбосо Каша Миң проектиси боюнча Арistин проектиси бар. Ошол айыл Каша Миң жогорку киловольттогу чыңалуудагы аба чуалгасына өткөн айылдарга жардам көрсөтүүсүндө көмөк көрсөтүүсүндө электр жабдууларын жаңылоо боюнча бир проект бар. Бул 5 райондо Кара Суу, Араван, Ош, Өзгөн, Нукат райондорунан өтүп атат. Ошол жерлерде да бүгүнкү күндө кызуу жумуштар жүрүп атат. Жаңы опораларды жаңылап атабыз, мамычаларды, жаңы көмөкчөрдөн трансформаторлорду коюп атабыз. Бул иштер дагы пландан сырткары жүрүп атат да. Аткарылып атат. Кышка жакын, кышка чейин ушул жумуштарды бүтүрүп алышыбыз керек. Урматтуу көрөрмандар, азыр Ариф мырза айткандай, качан пландуу өчүрүүлөр токтойт, кышка чейин эле күн алыс электр энергиясы өчүрүлүп жатат дегендерге эске сала кетели. Октябрдын 20-сына чейин пландуу жумуштары бекитилген, тагыраагы кышка карата даярдык жумуштары. Октябрдын 20-сынан кийин буйруса биз ошол ар бир баягы экинчи жаранда кездешүүчү кечке эле электр жарыгын берүү үзгүлтүккө учурай береби деген суроодон буйруса толук арылат экенбиз. Жана кышка эч кандай баягы буйруса пландуу өчүрүүлөрсүз жарык менен электр жарыгы менен кирип барат экенбиз. Эми Артурбек мырза, сизге суроо болсун. Аба ырайы кескин ошол сууктаганга чейин мындай көмүр сатып алууга анчейин деле суроо талап күч болбошу мүмкүн, бирок азыркы учурда көмүр менен камсыздоо маселеси мындай өкмөттүк деңгээлде көтөрүлүп башталды. Элдер дагы ошол бирин серин кышка карата көмүр камдап алуу жумуштары жүрүп жатат да. Негизи ошол облус боюнча жарандарды көмүр менен камсыздоо маселеси кандай баштап алдыңыздар? Мисалы, жыл сайын ошол облустун райондордун аймактарында арзан жана сапаттуу көмүр менен камсыз кылуу пункттары уюштурулчу, анан облустук өкүлчүлүк менен атайын ошол ишкерлер менен сүйлөшүп, базарлар уюштурулат болчу. Быйылкы жылга пландар кандай негизи? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023 жылдын 18 апрелиндеги Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын 2023-24 жылдын күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча номер 220 токтомдун негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин ошо областын өкүлчүлүгү 2023 жылдын 18 майындагы номер 5273 буйругун чыгарып, бардык областтык структураларга жана райондук мамлекеттик администрацияларга жөнөтүлгөн. Азыркы учурда облус боюнча 21 көмүр кен казуучу ишканалардын ичинен 17 көмүр ишкана көмүр казуучу ишкана иштеп жатат. Азыркы учурда биздин Ош областына 2233,2 миң тонна көмүр керектелип жатат. Ошонун ичинде калкка 186,6 миң
тонна керектелсе, азыркы учурда 117 000 тонна менен камсыздалды. Же 62,7%ды түздү. Саламаттык сактоо тармагы боюнча 6,5 000 тонна керектелсе, камсыз болгон 5 000 тонна камсыздалды, же 76,2%ды түздү. Билим берүү тармагына 34,4 000 тонна керектелсе, камсыз болгону 25 000 тонна менен камсыз болду. Же 72,4%ды түздү. Маданият тармагына 222 тонна камсыз керектелсе, камсыз болгону 106 тонна көмүр менен камсыз болду. Же 47,5%ды түздү. Кесиптик билим берүү мекемелерине 676 000 тонна камсыз керектелсе, камсыз болгону 279 тонна камсыздалып, 41,3%ды түздү. Анын бизде Ош райондук аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмеси ишканасы бар. Аларга 2,7 000 тонна керектелсе, азыркы мезгилде 855 000 тонна көмүр менен камсыз болуп, же 31,3%ды түздү. Ошондой эле бүгүнкү күндө облус боюнча 71 көмүр сатылуучу пункттар уюштурулган. Көмүрдүн баалары, тендердеги көмүрдүн баалары, көмүрлөр экиге бөлүнөт. БСШ жана БР типте экиге бөлүнөт. БСШ типтеги көмүрлөр бул майда көмүрлөр, жана штып деп коет. Анан БР бул ири көмүрлөр. БСШ 1,8 сомдон 4 сомго чейин баалары ошондой белгиленген. БР типтеги көмүрлөр 2,5 сомдон 6 сомго чейин. Жана калкка көмүргө болгон баа сапатына жараша 6 сомдон 8 сомго чейин болуп атат. Жана кышка даярдык боюнча отказандар боюнча айтып өтсөк, негизи азыр мына жерде көмүр менен камсыздоо пайыздарын айтып өттүңүз го, ушул нерсеге толук жооп алып андан кийин өтө эле. Негизи ошол азыр негизинен мекеме ишканалардагы каралты менен камсыздоо боюнча айтып жатасыз. Көбүн эсе ушу 50%дан өткөн 70%дын ары бериси болуп атат. 100% демек бул акырындан жүрөт. Акырындан жүрөт. Себеби бизде аба ырайы жылуу болгонуна байланыштуу бул көмүр ташуу сентябрь айынан башталган. Ага чейин жана эгерде жылуу мезгилде ташылса, жана көмүр эме жылуу мезгилде болбойт. Жана түтөп күйүп кетиши мүмкүн да. Ошол мезгилде көмүр ташуу сентябрдан башталган. Анан көмүрдү колдонуу боюнча атайын график бекитип бересиздерби же ар кайсы мекеме ишкана өздөрүнүн баягы курулушка же мындай шартка жараша колдонуп баштай беришеби же аба ырайына карап сиздер уруксат бергенден кийин андан кийин колдонуп башташабы? Себеби бул жерде баягы көмүр үзгүлтүксүз камсыздалып турушу керек, анан мындай жеткиликтүү болуп туруш керек деген маселе бар. Аба ырайы кескин сууктаганда көп керектөөгө учурайбыз мисалы. Эми мындай, багы 1 жыл алдын ала план берилет алар. Бизге ушунча 1000 тонна керектелет. Анан анын графи биздин да көмүр казуучу ишканалар августтун 20-ларынан баштап иштей баштайт. Ошол мезгилде анан көмүрдүн камсыз болушу сентябрдан башталат. Эми биздин койгон тапшырмабыз суук түшкө чейин, мисалы октябрга чейин толук камсыздалсын деген тапшырмалар болгон. Ошого азыр бардык аткарылып атат. Мына бирок кыш келип суук түшкөнгө чейин камсыздалып бүтөт. Былтыры үлгүргөнбүз. Үлгүрөсүздөр. Колдонуп баштаганда атайын бир график берилет, аба ырайына карап. График берилет. Андан кийинки маселе боюнча көмүрдүн түрлөрүн жана бааларын айттыңыз. Ошол эле учурда отказандар боюнча маалымат айтып аткансыз. Бул дагы отказандардагы мекеме ишканалардагы? Бюджеттик мекеме ишканалардагы. Жанагы мектеп, бала бакча, ден соолук ооруканалары, саламаттык сактоо болгону. Жалпысынан биздин Ош областы боюнча 618 отканалар түзсө, азыркы мезгилде 585 отказандар оңдоолордон өтүп 94% аткарылды. Демек жумуш бүтөйүнүп калды. Жумуш аткарылып жатат. Жана бул көзөмөлдө турат биздин улам маалыматтарды алып
тыгыз көзөмөлдө алып турабыз. Негизи региондук комплекстүү өнүктүрүү бөлүмү ошол сыйгаган укуктуу өкүлчүлүктүн мындай ооба сиздер көмүр менен камсыздап жатасыздар, ошол отказандардагы абалы мисалы жакшырып же оңдолуп жаңыланып жатат. Бирок баягы көбүн эсе эми чындыкты алып карай турган болсок, мындай баардыгы эле Ош облусу гана эмес, эми Кыргызстан боюнча алып караганда деле бюджеттик мекемелердеги баягы шарт толук жакшы эмес. Маселен, балким ал имарат эски, ошол эле терезе эшиктери балким жаңылууга муктаж. Анан 100% ошол көмүр менен камсыздаганда деле туура жылуулоonu үйрөнбөсөк, балким ошол терезеден эле биз кайра эле ошол эле бейтаптар, ошол эле төрөтканада жаткандар мисалы даттанган учурлар болот да, жакшы жылыбайт же ошол жылуулугу жакшы эмес депчи. Анан сиздердин баягы ыйгарым укуктарыңыздарга киреби? Туура жылуулагыла мисалы шарттарды түзгүлөө деген. Ал кирет. Мисалы биз райондук мамлекеттик администрацияларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлигине биз жанагындай кат жөнөтөбүз. Уже кышка даярдоо жумуштары жүргүзүлсүн деп. Анан өз мөөнөтүндө көмүр менен камсыз болсун деп. Отканаларды мисалы ар бир ошондой мектеп, айыл өкмөттөрдө комиссия түзүлгөн. Отканаларды ремонттон кийин ошо комиссиянын курамы отканаларды бардык баягы иштетип көрүп, акт түзүлөт. Ошо акттын негизинде биз алар айтышат, кышка даярдыкты көрүлдү, толук даярбыз деп анан айтышат. Азыр ошондой жүрүп жатат. Анан атайын текшерүүлөр жүрөбү, жерине барып мисалы жеринде текшеребиз. Август айында текшерип келгенбиз. Азыр мына жакында дагы мына 3-чү кварталга киргизебиз. Ошол негизинде мына октябрда текшерүү болот. Анан мисалы ошол текшерүүнү талапты аткарбагандар, мисалы ошол бюджеттик мекемелерди жетектегендер бул көбүн эсе ошол элдин ден соолугуна, элдин саламаттыгына бир эле өзүнө же кызматкерлерине эмес, бүтүндөй калкка жооп берет да. Себеби ошол эл үчүн кызмат кылган жерлер, баягы бүт бейтап ошол окуучулар же ошол кичинекей балдар дейли, төрөтканадагы төрөп жаткан аялдар баардыгынын ден соолугуна барып ошол жердеги жетекчилер жоопкер болуп калып атпайбы. Анан тиешелүү түрдө же сиздер эле ошол милдет кылган талаптагыдай өзүнүн кызматын аткарбаса же ал жерде жумуштарды аткарбаса кандайдыр бир чара көрүүлөр барбы, же буга чейин мисалы чара мындай сиздер тараптан эскертүү болуп, өзүнүн жумушун так аткарбагандарга кандайдыр бир мындай эскертүүлөр берилди беле? Негизинен буга чейин эскертүүлөр берилди. Уже даярдыкты көрбөгөн үчүн эскертүүлөр берилди. Эми уже суук түшкөндөн кийин пайдасы жок, бирок ошого чейин берилген. Анан аткарууну көзөмөлгө алып жатабыз азыр. Рахмат. Бизге WhatsApp номерге, урматтуу көрөрмандар, WhatsApp номерге суроолор келип жатат. Көбүн эсе ошол Ош электр тармактар ишканасына байланыштуу экен. Четинен окуй берсем, саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Кышка даярдык катары эскилиги жеткен эски жыгач столбалар жана сапатсыз болуп турган электр чубалаларын ким тараптан оңдолот? Эгерде кырсык болсо, ким жооптуу болот дейт. Жана ошол товарды сапаттуу элге жеткирип берүү жоопкерчилигин ким алат деп суроо жолдогон биздин көрөрманыбыз Кара Суу районунан келген окшойт. Негизинен электр чубалгылары кооптолуп жатса ким жоопкер алат, ким оңдоп бериши керек, жана сапаттууларын ким? Электр чубалгылары, ошол эле трансформаторлор айылда Кара Суу районунан экен. Ооба. Ошол Кара Суу районунда деле азыр биздин карамактагы аба чубалгылар болсо, биздин баланста Кара Суу райондук электр тармактарын албетте биздин кызматкерлер жооптуу болот. Ошондой эле учурда азыр биздин карамактагы эмес аба чубалгылар жана трансформаторлордун саны да көп бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө катуу жумуштар жүрүп атат. Буларды биздин өзүбүздүн баланска алуу боюнча жерлерде, айылдарда бүт айыл өкмөттөргө сунуштарды бергенбиз, каттарды бергенбиз биздин баланска өткөрүү боюнча. Себеби биздин баланстагы эмес аба чубалгылар, мамычалар, трансформаторлор мындай графиктин негизинде ремонттор жүрбөй калып атат. Менчик трансформаторлор бар, менчик аба чубалгылар бар. Бул жерде туура суроо берип атат, эскилиги жеткен жыгач мамычалар боюнча. Бүгүнкү күндө биздин Ош электр тармактар ишканасында 190 миңден ашык мамычалар бар. 1004-10 киловольтундагы. Алардын жарымы жыгач мамычалар.
Булардын жана Бул деген талапка жооп бербейт деген. талапка жооп бербеген жыгач мамычалар 20 жылдан бери уже алмаштырып келе атабыз. Азыр стандартта жок да жыгач мамыча коюш. Азыр темир бетон, железобетон мамычалар коюлуп атат. Былтыр 3000'ди койсо койгон болсок, быйыл 6000'ди коюп атабыз. Кийинки жылга дагы 8000 пландап атабыз. Бул мамычаларды алмаштырып, толук кандуу алмаштырыш үчүн бир жылда бүтө турган жумуш эмес бул. Аябай көп мамыча, көп жумуш талап кыла турган жумуш да бул. Бирок бул боюнча тыгыз иш жүрүп жатат көмүндөгүчү. Кийинки жылдан жылга көбөйтүп планды мамычаларды алмаштырып атат. Биздин көзөмөлдө бүт бардык дефектный деп опора деп коебуз. Ошол чирген опоралардын жада калса сүрөттөрү менен алып келип, дефектный актты бизге алып келип тапшырып атышат рейдтин кызматкерлери. Кийинки жылга планга киргизип, ошол мамычаларды алмаштыруу жолдору иштери жүрүп жатат. Эгерде ушул кайсы ушу биздин жазып жаткан же көрүп жаткан көрөрмандын жашаган аймагында ушул жыгачтан электр мамычалары болсо, аны алмаштыруу боюнча өздөрүнүн аймактарындагы ошо электр кызматкерлерине кат жүзүндө арыз жолдошу керек. Арыз жолдосо биздин ошол райондук электр тармактар кызматкерлерине бизге жанагындай дефектный акт алып келет. Ошол негизинде планга киргизилип, бизнес планга киргизилип жумуш аткарылат. Ирети менен аймактарда. Кезектеги биздин суроо, саламатсыздарбы урматтуу коноктор дейт. Ош электр тармактарынын өкүлүнө суроом бар дейт. Мен Кара Суу району Фуркат айылынын тургуну болом. Суроом төмөндөгүчө деген. Менин үйүмө акылдуу эсептегич коюлган, 1 жылдан бери 4 киловатт лимит коюлган. Эмне үчүн дагы акыркы күндөрү эскертүүсүз бир күн күйсө электр жарыгы экинчи күнү өчүп калат дейт. Кара Суу рейсине кайрылсам, акылдуу эсептегичтерди Ош электро регулировка кылат дейт. Дагы ай сайын электриктер 50-100 киловатт көп ашыкча жазышат. Эмне үчүн деп бир эки суроосуна жооп алгысы келген көрөрманыбыз. Бул боюнча акылдуу счетчикти аны эч ким оңдой албайт. Ал өзү жазып турат киловатты. Бул лабораториядан өткөн акылдуу эсептегич. Эгер туура эмес эсептеген болсо, аны башкадан текшертиш керек. Арыз таштап единый окного. Кара Суу районунда экен же Оштобу? Кара Суу району Фуркат айылынан болот экен. Кара Суу районунун единый окносуна арыз таштап, ошол жерденчи болбосо комиссиону текшертиш керек аны. Эмне үчүн жогорудагыдай сиз айткандай көп акча төлөп атам дейби? Ооба. Бирок айтыптыр, Кара Суу рейсине дагы кайрылган. Алар сиздерге кайрылууну, Ош электрого кайрылууну жолдогон да? Ош электрге келип кайрылса деле болот. Бул жерде өзүнүн специалисттери бар. Ошол эми жогоруда айтылган акылдуу счетчиктерди, акылдуу эсептегичтерди азыр коюп, лабораториядан коюп текшерип атышат. Жерлерди коюп, жана жогоруда айтып кеттим го. Акылдуу эсеп бар, келечекте акылдуу эсептегичтер коюлат баарына. Бүгүнкү күндө жетишпеген үчүн ошол Сулайман Торесинде жүрүп атат. Фуркат районунда ал мурдараак коюлган электр эсептегичтер булар. Кечеге БРРден мурдагы проект экен. Аны текшериш керек, арыз менен кайрылсын бизге. Ошо электр тармактар Энергосбыт адрести билсе керек, кайсыл жерде жайгашкан. Айтып койсоңуз болот, бул камера сиз үчүн иштейт да, азыр биздин көрөрманыбыз баары бир сизден толук жооп күтөт болуш керек. Анык кандай кадам кылыш жасашты, ошон үчүн бул камера сиз үчүн иштейт. Биздин көрөрманга анык жол жоосун түшүндүрүп койсоңуз болот. Биздин адрестерибиз сайтта бар. Биздин кеңири тараган же болбосо Ош БЭСтин дарегине деле кайрылса болот. Кыргызстан көчөсүндө жайгашкан 102-ге келип арыз менен келип кайрылсын, чечип берели. Урматтуу көрөрман, сиздин абалыңыз боюнча кандай кадам жасоо керек, түшүнүктүү болду керек. Анан кезектеги биздин көрөрманыбыздан кайрылуу келген. Мен Алыска Аксай айыл өкмөтүндө жашаймын дейт, Баткен облусунда. Баткен облусунда эгер электр энергиясы өчүрүлө турган болсо, жашоо мүмкүн эмес. Түшүнөсүздөр, кандай кылабыз деп. Эми биздин баягы эфир башталгандан бери акырындан катарыбызга кошулуп жаткан көрөрмандар бар. Ошол эфирдин башында сиз эми кырдаалды, кышка карата даярдык боюнча өчүрүүлөр болуп жатканын, ошол эле учурда авариялык кырдаалдар болуп жатканын түшүндүрдүңүз эле. Эми бул кайрылууга да кыскача өзүңүз жооп берип өтсөңүз. Кайталап коесуз. Баткенде электр энергиясы өчө турган болсо, жашоо кыйынго түшүнөсүз. Кандай кылабыз мындай учурда деп Аксай айыл өкмөтүнүн тургуну бизге өзүнүн
кайра узун жолдогон? Жогоруда айтып кеттим, бул электр энергиясы пландуу түрдө өчүрүлбөйт, пландуу түрдө. Бирок сиздер айтып кетпедиңиз, министр отчет берди. Суу аз Токтогулда өчүрүлүшү таңкыстык болушу мүмкүн деген жагдайлар пайда болуп атат. Ооба. Бул эмне менен түшүндүрөт? Бул суу аз, дефицит же болбосо электр энергиясынын жетишсиздиги, генерация, өндүрүлгөн электр энергия убагында жетпей калышы мүмкүн деген жагдай жаралып атат да. Бирок жетиши да мүмкүн. Эгер жетпей калса кандай өчүрүүлөр, кандай отключениялар болот деген суроолор. Бул жерде былтыркы кышта эле көрсөттү го бизди. Жетишпей калган электр энергиядан кандай чыктык. Регулировочный мероприятие деп коет. Же болбосо жөнгө салуу иш аракеттери жасалат да. Бул деген электр энергиясы жалпы шакекчилерден турат да. Бир мисалы үчүн Тажикстан же Өзбекстан же болбосо бул жагы Казакстандан электр энергия баары бири-бирине туташып турат. Эгер дефицит пайда болсо, жетишсиздик пайда, электр энергиясы жетишсиздик ошондой кырдаал пайда болсо, башка мамлекеттерден сүйлөшүүлөр, баягы мен айткандай договорлор менен электр энергия алынат дагы. Кээ бир подстанцияларда, көмөк чордондордо переключение башталат. Ошол убакта кыска убакыттуу 1 саатка жетпеген өчүрүүлөр болуп калышы мүмкүн жагдай. Сетти бир жактан экинчи жакка которуу. Жана айттым го, бул шакекче да бул биринчи көмөк чордон экинчи көмөк же болбосо экинчи аба чыбалгадан биринчи аба чыбалга которуу жагдай пайда болот да. Бул Кыргызстандын өзүндө гана эмес, ошол мындай пландуу өчүрүүлөр каралган эмес. Анан негизи ошол электр энергиясын керектөө деле жылдан жылга мындай жогорулап жатканы, өсүп жатканы айтылып атпайбы? Анан эми Ош облусу боюнча алып караганда маселе кандай? Мындай мониторинг жүргүзүлөт да, туурабы? Чын эле биз Ош облусунун калкы мындай керек пландалган көлөмдөн ашыкча электр энергиясын колдонуп жатабызбы? Жылдан жылга өсүп жатабы? Албетте, жылдан жылга электр энергиясын керектөөчүлөрүнүн саны же биз киловатт саатка алып эсептегенде 11% өстү. Былтыркы жылга караганда керектөө, быйылкы жылдын керектөөсүн салыштырсак 8 айда 11% көтөрүлдү да. Албетте бул боюнча мониторинг сиз айткандай жүрүп турат. Алдын ала 5 жылдык пландар түзүлөт, 5 жылдык, 10 жылдык да жада калса 20 жылдык пландар бар. Көмөк чордондордун кубаттуулугун көчөтүү, аба чыбалгаларынын кубаттуулугун көчөтүү. Мынакей былтыр жазда эң чоң көмөк чордонубуз Узловая деп коебуз. Ош областынын эң чоң көмөк чордону 220 киловольт. Ошол жердеги 125 мегавольт амперлик трансформаторду 250 мегавольт ампер болгон трансформатор алмаштырганбыз. Ошондой эле Барсбек көмөк чордонун курдук. Быйылкы жылга дагы пландап атабыз Акбуран жайына Телеке Батыр көмөк чордонун курууга. Параллельно азыр жумуш жүрүп жатат, кызуу жумуш жүрүп жатат. Аба чыбалгысын алмаштыруу, аба чыбалгысынын сыйымдуулугун, сечениясын жогорулатып атабыз. Узловая Ош 6 көмөк аба чыбалгысынчы 110 киловольттук. Бул сиз айткандай, бул Оштун Ош 6 Восточный район, бул центр районго келген аба чыбалгаларынын бири ошол. Ошону алмаштырып атабыз. Бүгүнкүндө. Негизи ошол бул суроону ар бир эле экинчи бизде жарандар берет, түшүнбөгөн маселе көп. Бирок биздин көрөрманыбыз атайын ошол кайра ошол суроосун жолдоп жатат. Ошондуктан сизден кыскача жооп болбосо болбойт. Анткени ошол биз сиздерди чакырганыбыздын да себеби жарандардын түшүнбөгөн суроолоруна жетпей жаткан маалыматтар менен камсыздоо болуп саналат. Саламатсыздарбы дейт, суунун башында туруп, эмнеге электр энергиясы жетишпейт, суу жетишпейт? Же иштей албай жатасыздарбы деген суроо сизден кыскача түшүндүрмө болсун. Бизде эмне үчүн электр энергиясы таңкыстыгы бар? Электр энергиянын таңкыстыгы мен жогоруда айтып кеттим да бир жолу. Суу сактагыч. Бул биздин электр энергиянын басымдуу бөлүгү Токтогул ГЭС. Андан кийин Күрпсай ГЭС, Шамалсай ГЭС, Ташкөмүр ГЭС, Үчкоргон ГЭС. Ушул ГЭСтерден электр энергияны алабыз да. Бул суунун башы Токтогул ГЭСи. Токтогул ГЭСиндеги бассейн. Ошол бассейнден көп нерсе кырдаал жаралат да. Себеби ол бассейнде азыр жогоруда айттым го, суунун көлөмү азыр 11 миллиард 700 миллион кубту түзүп отурат. Биздин болжол 14-15 болчу. Мындай жагдайлар цикл деп коебуз. 2009 жылы
суунун төмөндөшү 6 миллиардка түшкөн, 6 миллиард 300 миллионго. Андан кийин 2014-жылы болду. Эң төмөн суу Байкалда 6 миллиард 333 болуп. Ал эми суунун көп убагы 2010-жылы 19 миллиард 633 миллионго чыккан. Ал эми 2018-жылы болсо 19 миллиард 666. Бул токтогул кеси толгон убактар. Бул өзүңүздөр билгендей 7-8 жылдын ичинде цикл келип атат. Синоптиктер айтып атат, цикл ушундай болот. Эми күтүп атканбыз, быйыл же эндиги жылы циклда суунун көп көлөмү пайда болот. Толот деген мүнөздөмөлөрдү берген, бирок тилекке каршы андай болбой атат. Бул эми аба ырайы кандай болгонун эч ким билбейт да, кар кандай жаайт, кыш кандай келет, жаз кандай келет. Бирок суунун аздыгына байланыштуу ошо генерациябыз да бир аз төмөндөп атат. Ошол кыштын күнү генерациябыз айттым го 17 миллиард киловатт саат чыгарып бере албай калабыз. Ошондо 14 миллиардты берсек, 3 миллиардты импорттоого туура келет. Башка мамлекеттерден кыш убагында импорт кылып алып, элибиздин свет жарык өчпөс үчүн ошондой келишимдер түзүлгөн. Артурбек мырза, сиз WhatsApp номерге дагы сизге бир нече суроо келген. Саламатсыздарбы? Менин суроом көмүр боюнча дейт. Көмүр алсак таш болот дейт. Сапаты боюнча айтып жатат. Көмүрдү жага турган болсок, көбүнчө таш болот, бекер эле убал болот, сапаты начар чыгат деген биздин ошол кайрылуусун жолдогон көрөрманыбыз. Негизи ошол көмүрдүн сапаты боюнча, мисалы, биз 50%дан өткөрүп койдук камсыздоону, мекеме ишканалар деги эле жарандарга дагы көмүр жетишет дейбиз, бирок алардын сапаты кантип деген. Так, урматтуу көрөрман, азыр Ош областы боюнча жана айтып кеткенде 21 көмүр казуучу карьер болсо, азыркы мезгилде 17 карьер иштеп атат. Эми 17 көмүр казуучу карьердин арасында сапатсыз болуп калышы мүмкүн. Сиз эми кайсыл көмүрдүн карьерин алдыңыз? Мурунтан бери жанагы иштеп аткан көмүр карьерин келишим түзүп атканда, сапатында лабораториядан өткөн кагазын дагы бир сыйра талап кылып алсаңыз, ошо жакшыраак болот эле. Жок, мисалы ары бир эле жаран укту негизи мындай лаборатория кагазын. Ооба, лабораториялык кагаздары берилет бизге. Анан сапаты боюнча жана калориясы боюнча баардык лабораториялык көрсөткүчтөрү бар. Ошону дагы алардан талап кылып, көрүп алган жакшы болот. Анан ошол карьерлерден ташып келген сатуучулардан сатып алгандачы, мисалы оор жүк ташуучуналар менен жолдун боюнда азыр эртең суук түшкөндө четинен көмүр саткандар көбөйт. Аларда ал кагаз биздин оюбузча болбосо керек. Анда кандай кылабыз? Мисалы же барып туруп сатуучуга бир доомат кое албайбыз, жөн гана акчабызга күйдүк, же сапаттуу көмүр ала албадык деген эле убайымда калып кетебиз. Ошондой болот. Былтыр дагы ошондой болгон. Көмүрлөр чыккан көмүрлөрдүн сапатсыз болгону байкалган. Анан сапаттуу көмүрлөрдүн бири мына мурдатан бери иштеп келаткан жанагы перитикуалдын көмүрлөрү, жана мына Өзгөн районунан чыккан көмүрлөр, жана Өзгөн эмнерге болгон. Алардын сапаттары жакшыраак. Эми негизинен ошондой баягы сапатыны көрсөткөн бир көрсөткү талап кылып алган жакшыраак да. Сизге кезектеги суроо келген, саламатсыздарбы дейт. Каракулча районунун Кызыл Жар айыл өкмөтүнөн болобуз дейт. Биз көмүр менен такыр камсыз болбой жатабыз. Бизди көмүр менен камсыздаса болбойбу? Кышка даярбыз деп маалымат берип жатышат дейт. Ооба, Каракулча районунда көмүр казуучу ишкана жок. Ал жерден көмүр чыкпайт. Каракулча районунан Алайдын көмүрү менен камсыз болот. Анан ал жерде 2 көмүр сатылуучу пункт бар азыр. Жана баалары боюнча азыркы мезгилде 8 сомдон аша элек. Каракулча районуна Алайдын көмүрү менен камсыз болот көбүнчө. Саламатсыздарбы дейт. Быйыл көмүрдүн баасы көтөрүлөбү Баткен облусунан дейт. Негизи эми мындай облустарды алып караганда алдыда прогноз кандай деген? Былтыркы мезгилде 2022-23 күз кышка болгон көмүргө болгон баалары 8 сомдон ашылган эмес. Азыркы учурда эң баягы пункттагы сатылып аткан көмүрдүн баасы 7 сомдон 8,5 сомго чейин болуп атат. Андан аша элек
азырынча. Каракулча районунан суроо сизге кошумча бизге көмүр келсе тоннасы 12 жана 15 сомдон келет, килограммын айтып атат ошо 12 жана 15 миң деп. Аны эч ким ала албайт, акчабыз жок дейт. Айыл өкмөтү кышка даярдык боюнча такыр кызыкпайт дейт. Негизи айыл өкмөттөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, текшерүү жүргүзүп турасыздар да. Айыл өкмөт мындай жарандарга шарт түзүп бергенге милдеттүүбү? Ооба. Ошо шарт анын ичинен жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө муниципалдык базалар уже ачыла баштады. Азыркы мезгилде Араванда 8 база ачылса, Өзгөндө 9, 17 база ачылды. Башка райондордо да ачылып жатат. Былтыры ушу муниципалдык базадан 80 база ачылган район область боюнча. Ошондой базалар ачылат, ал жерде көмүрдүн баасы 8 сомдон ашырылбайт. Анан негизи ошол көмүрдүн да сапатына карап туруп, жана сүйлүктүүдөн келип атат. Алардын бааларын жогорулатып сатып атат. Коммерческий баада сатып атышат. Анан эми ошон үчүн баягы карап алсаңыздар, кайсы көмүрдү алып атканыңыздарды. Эми сүйлүктүүдөн келген көмүр албетте кымбат болот. Анан эми ал нерсе жарандардын өзүнүн мындай аракетинде же көзөмөлүндө болуп калып атат да. Анан сиз ошол эфирдин башында мекеме ишканаларды көмүр менен камсыздоо боюнча маалымат бердиңиз. Ал жерде чын эле ошол баягы буга чейин жарандардын пикири болуп калат да. Мисалы, сапаты начар көмүр алып келип коюшту, көп алып келгени менен бизде жакшы күйбөй жатат дегенчи. Анан мекеме ишканалардыкы кандай болуп калат? Сапаты камсыздоосу макул, 100%га жетип атабыз, бирок сапаты буларда кандай болуп калат? Бюджет мекеме ишканалардын камсыз болушу сапаттуу көмүр менен камсыз болот. Себеби буга чейин азыркы мезгилде уже негизинен 64% менен камсыз болду. Анан биз жана көзөмөлдө турат да алар. Анан бизге айтып атышат, сапаты ушундай көмүр келди, сапаттуу лабораториялык көрсөткүчтөрү бар, жана кагаздары бар, сапаттуу көмүр түшүп атат. Анан жанагы түзүлгөн комиссиянын актысында баарды кол коюшкан, ошентип алышат. Биздин кезектеги көрөрманыбыз Токтогул районунан көмүр боюнча Токтогулга качан көмүр ташылат, өкмөт тарабынан көмүрдүн баасы канчадан болот деп суроо узаткан. Тилекке каршы, урматтуу көрөрман, сиздин ошол Токтогул районунда көмүр качан ташылып келери жана канча сомдон болору тилекке каршы жооп бере албай калат экенбиз. Анткени биз бүгүн көбүн эсе Ош облусундагы аймак боюнча, Ош облусунун аймагы боюнча сөз кылып жатабыз жана көмүр боюнча жооп берип жаткан биздин Артурбек мырза дагы Ош облусунун ыйгармуктуу мындай өкүлчүлүгүнөн келген. Ошондуктан буюрса кийинки эфирлерде маалымат алып бергени аракет жасайлы. Анан Арик мырза, кезектеги суроо эми сизге болсун. Электр энергиясы боюнча негизи буга чейин маалымат айтылды эле, электр энергиясы менен үйлөрдү жылытууга тыюу салынат депчи. Анан бул жерде дагы мындай маалыматты кенен карап, жарандарга кенен түшүндүрүү керек болуп турат, туурабы? Акылдуу эсептегичтер бар үйлөргө электр энергиясын колдонууга чектөө киргизилери айтылган. Ал эми ушул боюнча мындай толук маалымат берип, элге түшүндүрүп койсоңуз деп атам да. Анан акылдуу эсептегичтер орнотулбаган турак жайлар кантип? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жана жогоруда айткандай, электр энергиясы быйылкы жылы бир аз көйгөй жаратып калышы мүмкүн. Бул кышкы убакта час максимум деп коебуз. Час максимум бул кечки саат 6-дан 10-го чейин, эртең мененки саат 7-ден 9-га чейин. Ушул убакта элдер электр энергиясын аябай көп колдонот. Ошол убакта биздин электр жабдууларга күч келет. Перегруз деп коебуз. Күч келип, ошол жерде авариялык кырдаалдар пайда болуп калышы мүмкүн. Ошол авариялык кырдаалга жеткирбеш үчүн чектөө же болбосо бир аз болсо да өчүрүп, жана жогоруда айтып кеттим го, бир көмөк чордондон экинчи көмөк чордонго которууга туура келет. Кээ бир көмөк чордондорду ошол булдай кыш убагында азыр жогоруда айтып кетип атпайбы, электр энергиясын өзү бул бүт үйлөрдүн көпчүлүгү эле азыр электр жылыткычтар менен жылытып атпайбы. Кыштын күнүчү баарыбызга эле белгилүү болгондой, көпчүлүк үйлөр көмүрдүн баасы кымбатпы же башка себептер мененби, көпчүлүк ыйлөрдө ушул электр энергиясы менен жылыткан үйлөр бизге көп перегруз күч, оор күчтөрдү ошолор пайда кылып атат да. Ошон үчүн бул боюнча акылдуу эсептегичтерге, жана жогоруда да бирөө айтып кетти, көрөрман,
4 киловатт, 5 киловаттка чейин ограничение коюлат дагы ошол акылдуу эсептегичтерге. Себеби бул акылдуу эсептегичтерде түрдүү функциялары бар да. Саат канчага чейин мощностьту ошол кубаттуулукту коюп, каердан тамызып, каердан өчүрүп, программага киргизсе, ошол счетчиктер өздөрү иштей берет. А сиз айткандай, мындай акылдуу счетчиктер коюлбаган, мурдагы счетчиктер турган жерлерде контролёрлор, инспекторлорубуз мына 1-октябрдан баштап, эртең 1-октябрдан баштап рейд башталат, түшүндүрмө иштери башталат. Бүт бар жактуу барып, ошол элдерге жеринде үйлөргө барып түшүндүрүүлөр жумуштарын баштайт. Кечинде час пикте ошол убакта час максимумда мүмкүн болушунча ошол жылытуучу электр энергияны жылытуучу приборлорду азыраак колдонбой тургула деген маселелер жаралат да. Анан негизи ошондо көп кабаттуу үйлөрдүн абалы кантет деген ар бир ошол жаранга мындай ой жаратат да. Себеби биз ошол Ош шаары боюнча маалыматта калдык. Көп кабаттуу үйлөр ошол быйыл электр энергиясы таңкыс болот же электр энергиясы менен мындай үйлөрдү жылытууга тыюу салынат дегенден кийин баягы жылытуу ишканалары менен келишим түзүп, атайын ошол жабдууларды орноткон аракет жасашкан экен, жылуулукка туташканычы. Бирок көпчүлүк ошол көп кабаттуу үйдүн жашоочулары ага үлгүрбөй калдык, кыш жакындап калды депчи. Негизи көп кабаттуу үйлөрдө маселе кандай болот деген суроо келди. Туура айтасыз, туура. Шаарыбыздын көп кабаттуу үйлөрдүн көпчүлүгүндө электр энергиясы менен жылытуу каралган да мурдатан эле. Алар көпчүлүгү газга же болбосо көмүргө өтүп бүтө элек бүгүнкү күндө, толук кандуу бүтө элек. Ал көп кабаттуу үйлөргө чектөө киргизилбейт аларгачы. Демек, алардын графиги, алардын адрестери бүт баары такталып алынган, аларда чектөө жок. Анан бизге кезектеги суроо келген сизге, Ариф мырза. Саламатсыздарбы дейт, бизге 3 жыл болду, 5 ошо электр мамычасын трав коюп бербей эч ким карабайт дейт. Айыл өкмөт да көрүп кеткен. Ноокат администрацияга электр боюнча арыз жазганбыз, эч ким келип караган жок дейт. Баягы электр мамычалары дейт кооптуу абалда турат дейт. Тоо курган учурлар болду дейт. Ушул маселени карап берип койсоңуздар жакшы болмок, же телефон номериңизди бериңиз дейт. Эми телефон номерди бергендин варианты бир даректериңиздерди кайра биздин жарандарга кайталап койсоңуздар. Кооптуу электр мамычалар боюнча. Ошол эле Ноокат райондук электр тармактарына кайрылса болот, жакыныраагы. Эгер болбосо, биздин Ош электр тармактар ишканасына Кыргызстан көчөсү 102-ге кайрылсын арыз түрүндө. Толук маалыматты алып атат биздин көрөрман. Анан буга чейин Артурбек мырза, көмүрдүн баасы боюнча дагы көп суроолор келди да. Анан жөнөкөй эле катардагы жарандар дагы айтып жатышат, өткөн жылдагы салыштырмалуу быйыл көмүр 1 сомго жетпеген кымбат экеничи. Анан качан мониторинг жүргүзүлүп баштайт? Сиздер тарабынан көмүрдүн баасы боюнча. Анан ошол жеке баягы ишкерлер бар го, өздөрү көмүрдү алып келип сатышат. Аларга кандайдыр бир эскертүү бере аласыңарбы, мындай сүйлөшүү жүргүзө аласыңарбы? Негизи мындай канча сомдон ашпайт деген быйыл прогноз бар да. Былтыркы 22-23 жылга көмүрдүн баасы 8 сомдон ашпасын деген кат жолдоп, ошону көзөмөлдөп атканбыз. Быйылкы мониторингдин негизинде ГСМдердин кымбат болгонуна байланыштуу аз-маз көбөйүшү мүмкүн, аз дагы айтышыбыз кыйын. Бирок мынау октябрда дагы 3-кварталга мынау октябрдан текшерүү мониторинг баштайбыз райондорго чыгып. Бирок ушуга чейин августта барып берилген тапшырмалар болчу. Анан ошо тапшырмалар ушул октябрга чейин бүтүрүлсүн деген талаптар болчу эле. Ошолордун үстүнөн текшергени барабыз. Буюрса анан буну текшерүүнүн жыйынтыгыны 3-кварталга киргизебиз. Отчетту 3-кварталга киргизип, ошол мезгилде ошондо ошо ишине жумушуна карап туруп жана эскертүүлөр, жоопко тартуулар болот. Бизде бир нече мүнөт убакыт калды. Сизден Ариф мырза акыркы суроого жооп алып алалы. Негизи элдер баягы жаңы тариф менен төлөмдөрдү аткарып атышпайбы? Анан кийин бүгүн энергетика министри дагы айтты, Кыргызстан боюнча жыл башында жарандардын керектөөчүлөрдүн карызы 1 миллиардка жеткенинчи. Анан бизде ошол электр энергиясына болгон карызды төлөө маданияты кантип жатат? Жана бүгүнкү күндө Ош облусунун электр энергиясына болгон керектөөчүлөрдүн карызы канча сомго жетти? Жалпыңыздарга белгилүү болгондой эле 1 майдан баштап
тариф электр энергия көтөрүлдү. Бул халк населенияга 700 киловаттка чейин 1 сомдон, 700 киловаттан өткөнү 2 сом 16 тыйындан. Ал эми безлимитный абонент деп коебуз. Былтыркы жылы 5 сом 4 тыйындан берген болчук, быйыл арзандады ал 3 сом 28 тыйын. Бул каалашынча пайдаланган халк болсо ушундай тариф киргизилген да. Насосный станциялар 1 сом 25 тыйындан, бюджет 3 сом 40 тыйын жаңы тариф боюнча. Соцучреждениялар 2 сом 87 тыйындан, ал эми литейный цех, майнинг, жана ошондой эле алкогольный продукция чыгарган заводдор булар 5 сом 4 тыйындан. Элдин карызы? Элдин карызы эми жылдан жылга жакшы болуп баратат, мурдагыдай эмес. Бизде жалпысынан азыр электр энергиянын Болжолду балким айтып койсоңуз. Жок, бул жерде керектөөчүлөрдүн 1 миллиард 222 миллион киловатт саат сатылып, товардык өндүрүм 1 миллиард 786 миллион сомду түзүп отурат бүгүнкү күндө. Ошол боюнча алганда. Ошол буластында. Ал эми халк боюнча товардык өндүрүм акча каражат чогултуу 106%га түзүп, жалпы сатуу бизде азыр 97% түзүп отурат бүгүнкү күндө. Бул көрсөткүч жана жогоруда айткандай жылдан жылга карата жакшы, элдердин жакшы төлөм маданияты жакшы болуп баратат. Калыптанып келе жатат. Бул албетте бардыгыбызды сүйүндүрөт. Урматтуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетип калды. Бизге бир нече WhatsAppка суроолор келген. Көбүнесе эми мааниси бирдей эле. Биздин эфирде эгерде кайталап көрө турган болсоңуз, сиз өзүңүздүн суроолоруңузга жооп ала аласыз деген ишеничтебиз. Жана биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Трибуна программасынан көрүшкөнчө кайрадан сак саламатта калыңыздар дейли.